Кыргызстан Россия жана Украинага сүйлөшүү аянтчасын түзүп берүүгө даяр. Бишкек Орус-Украин кризисине байланыштуу сүйлөшүүлөргө аянтча түзүп берүүгө жана тынчтык орнотуу үчүн зарыл чараларды уюштурууга даяр. Бул тууралуу Москвада Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирди. Орусиядагы, Украинадагы жаңжалдын курмандыгы болуп жатканын белгилеген министр тараптарды тынчтык орнотууга чакырды. Буга чейин Беларустун аймагында эки тараптын сүйлөшүүлөрү башталганын Бишкек кубаттай турганын айтты. Казакбаев Орус тараптын чакыруусу менен 5 мартта Орусияга барды. Расмий кабарга ылайык жолугушуу Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда дипломатиялык алака орнотулганынын 30 жылдыгына карата уюштурулду. Казакбаев Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуу жыйынтыгында тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы 2022-2024 жылдардагы кызматташтык программасына кол коюлду. Соңунда эки министрдин журналисттерге пресс-конференциясы түз эфирде көрсөтүлдү. Азаттыктын Орус кызматы Россияда жабылды. Эркин Европа радиосу Азаттык радиосунун Россиядагы кызматы ишмердүүлүгүн токтотту. Бул тууралуу Орус маалымат каражаттары билдирди. Маалыматка ылайык Азаттык радиосу Россияда чет элдик агент катары таанылган кызмат болуп эсептелинет.